Мекенин Кыргызстан темасында кызыктуу сабак өтмөк жүрүз. Кыргызстан биздин мекенибиз, элибиз, жерибиз. Кыргыз эли өзүнүн каада салттары, үрп адаттары, улуттук оюндары бар. Ошолордун ичинен биз чүкө оюнун ойногонду, андан сырткары кол өнөрчүлүктү үйрөнүү максатында чий чырмаганды, андан сырткары турак чай катары алып жүргөн кыргыздын боз үйүн тиккенди үйрөнөбүз. Кана балдарында биз бул оюндарды ойноо менен мекенибизге болгон сүйүүбүз, мекенибизде болгон улуттук оюндарды таанууну, андан сырткары өзүбүздүн баалуулуктарыбызды таанууну үйрөнөбүз. Кана анда эмесе балдар баарыңар кон коюп алдыбыздагы оюндарга көңүл буралы. Кана маанайыңар жакшыбы? Анда сабакты көңүлдүү маанай менен баштап алалы. Боз үй Кыргыздын улуттук буюму, көчүп конууга ылайыкталып жасалган. Боз үй талдан, кайыңдан жана арчадан жасалган. Апаларыбыз үстүндөгү жабууларын кийизден колго жасалгалап жасашкан. Кереги жабууну туурдук деп атайбыз. Ал эми ууктарды жапкан кийизди үзүк деп атайбыз. Жана түндүк жабуу, эшик жабуу колдонулат. Ал эми бул чүкө менен ойнолуучу оюн. Чүкөнүн кандай турушун белгилеп, түстөргө ажыратып, туура ирети менен тизебиз. Бул Кыргызстандын картасы. Ар бир облус бөлүктөргө бөлүнгөн. Мына ошол бөлүктөрдү туура ирети менен жайгаштырабыз. Кыргыздын улуттук буюму боз үй, боз үйдүн ичинде түрдүү фигураларды туура жайгаштырабыз. Ал эми бул 7 облус оюну. 7 облус оюнунда 7 көзөнөкчө болот. Мына ошол көзөнөкчөлөрдүн ичине ушундай шарларды тең салмактуулукту кармоо менен тегиз көзөнөкчөлөрдүн ичине түшүрөбүз. Бул чүкө футбол оюну. Муну чүкө менен ойногонго болот жана ушундай тегерекчелер менен 2 бала ойносо болот. Бул Кыргыздын улуттук кооз буюму болгон шырдак. Шырдак жыгачтан жасалган, түрдүү оймо чиймелер менен белгиленген. Балдар ирети менен жайгаштырып, шырдактын формасын туура так чыгарышат. Чийге жүндөрдү ороо менен биз кочкор мүйүз оюусун түшүрдүк. Балдар өтө кызыгып, абдан кылдаттык менен иштешти. Биз чийди көбүнчө боз үйдүн ички бетине керегенин жанына жайгаштырабыз. Бул төө ашуу оюну. Төө ашуу оюнун атайын таякчанын жардамы менен тегерекчени оңго, солго буруу менен белгиленген чегине чейин жеткизүү керек. Биз бул оюн аркылуу мекенибиздеги улуттук баалуулуктарды жана салттарыбызды, улуттук оюндарыбызды дагы да тереңирээк балдарга жеткизүүнү максат кылдык.